Бүгүн Бишкекте мен макул эмесмин жарандык кыймылы атайын маалымат жыйын өткөрдү. Анда саясатчы Адахан Мадымаров мен макул эмесмин кыймылынын мүчөлөрү 300 миңге жеткенде талаптарды коюп бийликке кайрылаарын айтты. Ал Кыргызстан президенттик башкарууга өтүшү керектигин билдирди. Олар улана берет, мен айтып бердим, 300 миң кол топтолгондон кийин биз бүгүнкү бийликтин алдында каттуу, орчундуу маселе коебуз. Ал маселе талап болуп коюлат. Мына ушул конституцияга кыргыз жарандарын киргизүү, кыргыз жарандарын укугун кайсы жерде жүрсө дагы шайлоого укугун калыптандыруу, Россия Федерациясы менен кош жарандуулукту киргизүү, Россиядагы орус жарандыгын алган кыргыздардын бардыгын кыргыз жарандыгын сактап калуу. Адахан Мадымаров жоопкерчиликти эл да өзү көтөрө билиш керек деп эсептейт. Ал эмгек мигранттарынын катуу кыйналгандыгын, мамлекет өнүкпөй жаткандыгын, экономикалык кыйынчылыктардын бар экендигин жана ушундай көйгөйлөргө коом кайдыгер болуп жаткандыгын айтты. Ошондой эле Алмамбет Шыкмаматовго мамлекет салган 5 миллион айыппул жана НТС телеканалындагы кырдаал боюнча өз пикирин билдирди. Доллар келтирсе, бул 250 миң сомдун тегереги болот. 250 миң сом зыян келтирсе, 20 эсе кошуп туруп 5 миллион төлө деп чечим чыгарды. Эгер 680 миллионду 20 эсеге көтөрө турган болсо, 13 миллиард 600 миллион сом болот. Бул деген кыргыз саламаттык сактоо тармагына 1 жылда бөлүнгөн акча. Кимиңер кайдыгер болбосоңор, мен макул эмесмин десеңер, менин үнүм угулбай калды десеңер, мени киши катары эсептебей койду десеңер, келгиле кошулга деп атам мен. Эмне кылайын барып, уктап аткан жеринен тургузуп алып келейинби? Анан ушундай жыйналганда гана кантсек болот чара. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда кош жарандуулукту беришибиз керек дейт саясатчы Адахан Мадымаров. Орусиянын жарандыгын алган кыргыздардын саны 500 миллионго жетти. Биз өзүбүздүн жарандарыбызды жоготуп жатканыбыз үчүн өкүнөм. Кыргыз менен Орусиянын ортосунда кош жарандуулук боло турган болсо биз гана утабыз дейт Адахан Мадымаров. Мисалы Москва шаарында ачыктан ачык эле жетекчилик тарабынан кыргыз жарандарын айдоочулук жөнүндөгү мамлекеттик думага чейин маселе көтөрүлүп, аябай каттуу мындай бир кысымдарга көрүлүп баштагандыгы аябай каттуу тийиптир жанга. Ошолор мүмкүн болсо бүгүн эле кетсек, мен көбүнөн уктум, ала кетиңизчи деген сөздөрдү уктум мен. Бул деген сөз адамдын сөзсүз түрдө жүрөгүнө аябай каттуу тие турган сөз.